Nooruzга арналган майрамдык салтанат быйыл Баткен шаарындагы Борбордук аянтта болуп өттү. Салтанат концерттик программалар менен башталып, андан соң сүмөлүктү ачуу аземи өттү. Ага облус башчысы Абдикарим Алимбаев баштаган облустук мекеме ишканалардын жетекчилери, Өзбекстандан келген коноктор, акыйкатчы Атыр Абдрахматова жана жергиликтүү тургундар катышты. Elimizde topçuluk olsun, turist geçip gelsin, eli tutumuz tınç olsun, ıntımak bololu, varız, daima maksatlarımızga жетели, bizim baldarımız varız, жақсы işlesin, sizler işlerinize ilgili olsun. Gelip kalak koymuşlar çemi. Meymanlardan gelin. Atır. Gülün. Çeşmele belgili, çeşmele. Gelip karanızlarça, meymanlar görünüzdür. Ay, günde 400 lira ödegende. Buna ortasında bir karta oluşman hepsi karta tutmayın. Karta bolsa zaten memleketimizin bütünlüğü. Memleketimizin tınçılığı, çegaranın tınçılığı bildirir. Buna bulandayla karta da bakarsanız oynağın ben öyle bütünlük uzak geldi öyle. Ama bizim Kırgızlardan jeri kengeydi kenge. Mına çekelerindeki mayda bu bar çatırap borup turgan bu жети дуан Кыргызстандын бардыгы бириккен элдердин көрүнүшү деп эсептейм. Кандай дейсиз? Жақсы, Сизге Ayal dişiniz var, Ayal dişleri öldür açın. ayal dişiniz var, ayal Bismillahirrahmanirrahim. Sizlerdi ruhsatınızlar mı? Gece ayamayacak şu oldu. Өзү сүрөтү аябай эми октуп себеби ушул жерде жашаган элибиздин ниети таза болгон үчүн аябай бул сүмөлөктө белги берип калыптыр да. Ömü de oturacak. Өзү ошол Иш-чаранын расмий бөлүгүнө министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев баштаган бир катар жетекчилер катышты. Биздин Баткен жергебизде Ноорус майрамын биринчи жолу тосуп атам. Иш сапар менен бир жума мурун келип, ошол Ноорузга туш келгенин билип, атайын калып калдым. Анан албетте Баткен биздин жүрөгүбүздө, Баткен элибизге тынчтык, бакыт, кут, дөөлөт каалайм. Ар бири бүлөдө жакшылыктар болсун. Ар бирибизге ушул бекем ден соолук, балдарыбыздын бага ачылып жолу кенен болсун эң башкысы. Анан кийин чек арабыз бекемдеп, жерибиз кеңейип, гүлдөп, суубуз атырылып көп болуп, Баткен гүлүн дагы, өрүгүн дагы, айгүл гүлүбүздү дагы дүйнөгө чейин тааныткан, биздин жаштарыбызды да тааныткан Баткен жергеси ушундай жаратман кыргыздын бир образ катары дүйнө жүзүнө таанымал болсун да. Майрам шаарда спорттук иш-чаралар жана жалпы элдик сейилдөө менен уланды. Нурпейил Ашор кызы, Сезимай Жураева, Салам Медиа, Баткен.